Мисалы Рамазан айткандай эч кандай бай болуп кеткиде $1 миллион же бир машинанын акчасы бербейт. Болгону айылдарда жаш балдар ошо Рамазан келди деп сүйүнүп бир үйгө барса, ке 20 сом берип коет же жумуртка бирдекен берип коет да. Башымды атамдын же апамдын санына коюп алып, 5 жашар балада эле эркелейт элем дептир. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер орозо деген эмне деген темада сөз кылып жатабыз. Анда мурунку берүүбүздүн уландысын көрсөңүздөр болот. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Устаз, айтсаңыз, мынакей дагы орозодо баягы ооруп калып кармай албай, анан ошол орозо толук кабыл болуш үчүн жетим жесирлергеби же муктаждаргабы мындай курсагын тойгузуп, башка кылып дагы кандай жардамдарды берип мындай орозо кармады деген соопту кантип алса болот? Ушуну эрежелер, тартиптери кандай? Ошол жанагы ооруп калган учурда, же болбосо сапарга чыккан учурда, жана бул устаз айтып кеткендей, келиндер ар кандай кыйынчылыктар менен орозодон кармай албай калышы мүмкүн. Андай кишилер ошол баягы оорудан айыккан учурда, сапардан келген учурда негизи орозону кармаш керек, биринчи. Анан деги эле жанагы күчү жетпей турган абалда болуп калды да, айыкпай турган абалда болуп калды, же болбосо дайыма эле сапарда болуп, эч өлөрдүн астына келип калышы мүмкүн, ар кандай шартта болуп калат. Ошондой шарттарда ошол жанагы орозонун эмесин бере турган фидия деп коет, ошону берип кедейлерге же болбосо колунда жок жетим жесирлерге берип, ошол жардам берип коюш керек да. Демек, буну да урматтуу телекөрүүчүлөр, Кудай таала ушул орозодо бул жомарттыктын айы экен, берешендиктин, кечиримдүүлүктүн айы экен. Ошондуктан бул айды да пайдаланып калыш керек. Анда жаштар сүйлөсүн. Орозо кармаган адамдын баягы жүрөгүндө болгон мына мерестик эмелер жок болот экен да, ошол кара өзгөйлүк, жана ач көздүк окшогон жаман сыпаттар ээрип чок болот экен. Баягы ачка болгондо орозо кармаган адам, ачка болгондо баягы ачка болгондордун эмесин билет экен да, кадырынчы. Анан ошондуктан орозо кармаган адамдар баягы жүрөгүндө болгон жаман сыпаттар, руханияты тазаланып, напсисинин каалоосуна каршы чыгат да бул жерден. Анан эң несі судың кадырын баркын билип калат, көп учурда мындай сууду баалабайбыз өзгөчө. Биз Орто Азияда судун башында турабыз, бирок тилекке каршы кээде сууларыбыз туура эмес жактарга кетип атат. Анан орозодо өзгөчө биздин мусулман бир туугандар сууду дагы жакшы үнөмдүү пайдаланып, Анан кийин бул медицина жактан жана медициналык пайдалар бул кыргызга орусча айтмайын түшүнбөйт деп Салжан Жигитов айткандай, баягы медициналык жактан дагы далилдөөлөр да алып келсек, эми колумбиялык психиатр эменин мектебинин өкүлү Том Бьорн деген эме окумушту мындай деп айткан экен: мен орозо кармаганда, биринчи кармаганымда мен өзүмдүн салмагымды ашыкча салмактан арылуу үчүн кармадым эле дейт да. Кийин убакыт өткөндөн кийин мен баягы чыгармачылыкта руханиятым, баягы чыгармачылыкка болгон эме көбөйдү дейт да. Мындай аракетим, мындайча айтканда, зээним ачылды деген ушул сыяктуу эмелерди айтып өткөн да. Демек, орозо кармаганда адам ушул баягы курсак ачык болгон мээ жакшы иштейт турбайбы? Анан адам көп тоюп алса, мындай уйкусу келип эле, мындай магдырап, жакшы мээлер иштебей, жанагы күмөндөр айткандай запастагы эмелер чыкпай калат турбайбы? Ошол анан дагы башка бир азыр АКШда жана Англияда, Германияда жана башка өлкөлөрдө азыр орозо кармап, анан дарылоочу атайын эмелерди куруп жатышат, компанияларды. Ушундай бир орозо кармап, анан дарылана турган бир эме медициналык эмелерди, имараттарды куруп жатышат да. Анан дагы ушул мынакей күн ысык болсо деле, жылдан жылга мусулмандардын саны өсүп атат да, орозо кармабоо үчүнчү. Эмнеге мындай болуп баратат?
эмне себептен ысыкка деле карабай атат да. Илгерки кээ бир адамдар ысыкта тигинтип кетет, минтип кетет деген сөздөр бар го. Бул орозонун бір өзүнчө бір касиетиби же кандай? Менин оюмча бул баягы орозонун орозо кармоонун бир гана эме диний жактан пайда бербесем, бул медициналык жактан дагы пайда бергендиктен ошол эмеге кызыгуулар көбөйүп, жана ошо орозону кармаганга эме болуп атат да, кызыгып көп саны көбөйүп атат деген ойдомун. Демек, ислам бул дин таануучулар көбөйүп, ислам балуулуктары, салттуу исламыбыз жайылып бараткандыгы себеби го да. Урматтуу устаздар, жакшы жигиттер келгиле. Бүгүн сиздер менен орозо деген эмне деген темада сөз кылып атабыз. Урматтуу мусулмандар, орозоңуздар кабыл болсун. Эми жыйынтыктап да айтсак болот. Ошо орозону эмне себептен кармайбыз? Орозону кармаганда кээ бир адамдар көпчүлүгү учурда өзгөчө жаштар өтө сүйүнүп, күтүп кармашат. Мусулмандар ага даярдык көрүшөт. Ар бир улут өзгөчө. Бул орозонун дагы бир өзгөчөлүктөрүн дагы баса белгилеп айтсаңар болот. Жана сиз суроо бердиңиз, эмне үчүн жылдан жылга күн ысып атат, бирок мусулмандардын саны көбөйүп атат да. Себеп дегенде пайгамбарыбыздын хадиси бар. Бул орозо сабырдуулук дейт да, сабырдуулукту үйрөтөт. Бул сабырдуулуктун мөмөсү жаннатка алып барат дейт. Ошонун бир сырлары бул сабырдуулукту үйрөтөт да. Демек, бул жерден орозодон биз дагы сабырдуулукту үйрөнсөк болот экен, сабырдуулукту, жомарттуулукту, берешендикти, айкөлдүктү, кыскасы. Биз Садырдын Дамланын айткан сөзүн толуктап кетели. Сиз суроо бердиңиз, кээ бир инсандар орозо кармабай эле ошонун акчасын берип эле кутулуп кетсе болобу дегенчи. Бул маселеде бир гана инсандар ошо акчасын берип кутулуп кетсе болот. Ал ошол жашоодон үмүтү үзүлгөн, тагыраак айтканда, уже дальше жашап кете албаган аксакал, картайып калган абышкалар же болбосо кемпирлер да, ошолор гана акчаны берип кутулуп кетсе болот. Анын өлчөмү курма менен жана будай менен нисфу са дейт, 2 килограмм 600 грамм болуп эсептелет. Ошонун акчасыны бир ай 30 күнгө эсептеп туруп, акчасын берип кутулуп кетсе болот. Ал эми кээ бир инсандар Бизде ошондо ошол баасы кандай болуп калат? Ошо будайдын акчасын эсептеп бере беребиз. Же курманын акчасын эсептеп бере беребиз. Ошондо курманыкыны эсептеп берген кыргыз элине пайдалуураак болот. Анткени курманын баасы азыр 180 сом болуп атпайбы килограмм. Жарым килограмм болгондо ошонун жарым акчасыны бир айга эсептеп туруп берилет да. Анан кээ бир Сообун ала берет. Сообуну эми баягындай айла жоктуктан болуп атат да, бул айла жоктуктан вариант. Эң акыркы вариант. Ошон үчүн айтылып атат, бул картайып калган аксакал жашоого үмүтү үзүлгөн, орозо тута албайт эч качан. Ошол инсандар гана эмесин берсе болот да. А колунда бар кээ бир инсандар акчасын эсептеп берип коюп, орозодон кутулдум, орозонун сообун алдым деген бул такыр туура эмес. Демек, устаз, ушул жерден түшүнүп алыш керек экен биздин телекөрүүчүлөр. Демек, бул баягы кээ бир ушул жанагы жаштар деле бар да. Жаштар бар, башкалар бар, акчасы барлар бар. Анан мындай бир жакшы жеңилдик экен деп баягы ден соолугу сонун. Анан ушул нерсеге кирип алгандар бар да. Ооба, ошо. Бул демек эң баягы акыркы чек экен, Ооба, ошол айтып атпайбызбы? Бул жалаң гана абышка жана кемпирлер гана берет. Жашоодон үмүтү үзүлгөн, орозо тутууга такыр мүмкүнчүлүгү жок инсандар гана берсе болот. Жанагындай оорукчандар, оорукчан эгерде кийин айыгып кете турган болсо, ал акча менен кутулбайт, кайра орозону тутуп бериш керек болот. Күннө күн тутуп бериш керек болот. Жана дагы бир маселени айтып кетиш керек. Эгерде орозо айында орозону тутуп, атайын эгерде оозун ачып алган болсо, орозону шылдыңдап же болбосо атайын бул эчтеке эмес деген ойдо эгер ачып алган болсо, анда бир күнүнө мукаффарат деп коет, 61 күн тутуп бериш керек болот. Ошону бир күнүнө ооба. Ошол аралыкта аялы менен кошулбайт эгер үйлөнгөн болсо. Түнү дагы күнү дагы аялы менен кошулушка укугу жок. 61 күн тутуп бериш керек болот. Өйүшсө болобу болбойбу? Рамазан айында эгерде баягындай мода болуп калган го, өйүшүп көрүшүпчү жанагы жакындар. Туура суроо бердиңиз. Эгерде жаш баланы өпсө, же болбосо апасын өпсө, же эжелери алыстан келсе аларды өөп койсо эчтеке болбойт. Эгерде аялны өө турган болсо, бул макруh болот. Ооз менен өөшө турган болсо, бул орозону сындырат деп айтылат. Маселе ушул жерде экен, Демек, урматтуу жаштар, жаңы үйлөнгөндөр образга кирип кетпеш керек экен ушул. Бир ай анан дагы бир маселе бар да, устаздар. Жанагы кээ бирлер айтып калышат экен, орозодо үйлөнгөнсө болот, анан болбойт деген маселе бар. Ушул кандай?
Орозодо үйлөнүү маселеси бул ушул элдерди күндүзү тойго чакырганда ыңгайсыз болуп калат. Анткени кээ бир инсандар орозо абалда келсе тамагына даамына остей албай калат да. Ошон үчүн орозодо үйлөнбөгөн жакшыраак деп айтылат. Негизи бул Балким ооз ачарга кылса ооз ачарга кылса аябай сонун болот. Жакшы, урматтуу жаштар, демек үйлөнсөңүздөр да болот экен, бирок ушул шарттарды карап, анан буюрса жанагы ыймандарды толуктап. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Урматтуу туугандар, Аллах Таала баарыбыздын орозобузду өз астына кабыл кылсын. Жана ниет тууралуу айттыңыз эле, ошо ниет тууралуу кичине айта кетсем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ниетти талаада калган бир жалбырак сымал салыштырганда, ал жалбыракты шайтан алейхилана келип, ал жака үйлөп, бул жака үйлөп турат деген да. Эми сахабалар деле айтышты, биз эч качан түндө туруп тахажжуд окуудан тажабадык, же болбосо башка элге динди жеткирүүдөн тажабадык, бир гана ошо ниетти жаңылоодан тажадык депчи. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وعفدت الشياطين дейді. Качан орозо Рамазан келсе, бейиштин эшиктери ачылат, анан тозоктун эшиктери жабылат, жана шайтандар байланат дейді. Бизге бул улук күн орозонун урматына Аллах Таала шайтандарды бизге ушундай байлап таштаганда, биз орозо тутканда ниеттерибизди жаңылап, жана ошо Аллах Таала үчүн, ыраазычылык үчүн деп улам неме кылганга бизге бул эң чоң бир себеп да. Ниетти жаңылап тургангачы шайтан тоскоолдук боло албайт эч качан. Анан Алла үчүн тута берсек, Аллах Таала да бир аятында Аъузу биллахи минеш шайтанир раджим ва фис самаи ризқукум ва ма туадун деген да. Асманда силердин рызкыңар бар, жана силерге убада кылынган нерселер да бар деген да. Ошондуктан биз иншалла ниетибизди тууралап Аллах Таалага ушундай тобокел кыла берсек, иншалла Аллах Таала бизге толук түрдө сообузду бейиште берет. Быйыл орозо кармасаңыз, Кудай буйрса, канча жыл кармайсыз? Иншалла быйыл биз ошол үй бүлөбүз кичине динге жакын болгон себептен кичинекей кезден эле бизди карматтырган. Балакатка жеткенден баштап. Ошондой эсимде жаңылышпайм. Жакшы, алдыңкы суроон балдарга кичине кыскартма айтып кетели. Жана медицина жанында айтылбады. Жакшы жоопторду беришти. Рахмат. Негизи Лукман Хаким медицина илиминин башаты эмеспи? Андан Ибн Сина ал киши ая өркүндөттү. Лукман Хаким айткан экен, адам оорудон айыгыш үчүн эмне кылыш керексе, кичине ачка болуп кой дептир. Зейинди ачыш үчүн эмне кыласың? Ачка бол. Ден соолумду чыңдайынчы эмне кыласың? Ачка бол. Бүттүгүнө эле ачка. Ачкалыкка сабыр кылган адам калган нерсенин бардыгына сабыр кылат экен, жана үйрөнөт. Жанагы айтылгандай өзү жакшы Ихя улумуттин деген китеп бар, имам Газалидики. Дененин азыгы тамак аш болгондой эле Алла Таала менен болгон байланыштын азыгы бул эмне ибадат, Кудай Таала менен байланышуу дегендей, адамдын жан дүйнөсүн, тулку оюн экөөнү тең бириктирип тарбиялай турган бул бир гана орозо. Анткени орозо негизинен 3кө бөлүнөт. Биринчи соумул аам, коомчулуктун орозосу. Коомчулуктун орозосу кайсы десе, кайсы нерсе орозону бузат, кайсы нерсе бузбайт. Ошол нерселер менен гана алектенүү. Анткени соумул, экинчиси соумул хусус деп коет, өзгөчөлүктүн орозосу. Өзгөчөлүктүн орозосу көзүн, оозун, кулагын. Оозун деген сөз бирөөнү капа кылбайсыз, бирөөнү көңүлүн оорта турган сөз айтпайсыз. Анткени көңүл азыркы заман көңүл ала турган заман. Мисалы мен бул кишиге барып алып туруп, кандай намазың жакшыбы, орозоң кабыл болот, орозоң тутуп атасыңбы деп мындан отчет албашым керек. Анткени орозону мен парыз кылган жокмун да, биз парыз кылган жок. Аны Кудай Таалам парыз кылган, аны Кудай Таалам сурайт. Мен барып ушун көңүлүн сурашым керек. Көңүлүңүз кандай? Жакшы, маанай кандай? Ден соолук кандай? Бала чакаңыз кандай? Үй бүлөңүз кандай десем, бул адам жакшы адам турбайды, анан нар жагы өтө мамиле уланат. Сен эмне кылып атасың? Ушем жүрөм, үйгө барып ооз ачып келбейсизби деп койсоңуз, ошол өзү жетет экен. Орозодо мамиле. Орозодо мамиле. Андан кийин бул ошондой көзүн, кулагын, денесин, тулкуй, кыскасы мүнөзүн кайсы нерсе шариатка ылайык, адамдарга пайдалуу, ошол нерсе менен алектенүү, кайсы нерсе адамдарга зыян, адамдарга шариатка каршы келет. Ошол нерседен алыстоо. Мына ушул соумул хусус дейт. Андан кийинкиси соуму хусусил хусус. Өзгөчөнүн өзгөчө, супер өзгөчө дегендей да.
өтө өзгөчө. Ошо өтө өзгөчөнүн орозосу бул кайсы десе, адам жүрөгүн орозо карматат, оюн. Ой менен жүрөк. Ой бул качып кете берет экен аргасы жака. Бирөө жөнүндө жаманды ойлобойсуз. Бирөө жөнүндө ушул адам тете кантип байып келсе, кошуна алып байып келсе, кантип байып кетти экен. Болду, бирөөнүн тигинде мындай кылып, бир деген алдаштырып оокат кылды болуш керек деген сыяктуу. Эми пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Кулил хайра фаскут. Сүйлөсөң, жакшы сөз сүйлө. Жакшы сөз сүйлөй албасаң, унчукпай отур деген. Имам Навави бул хадисти мындай да ачыктаптыр. Жакшы сөз сүйлө деген жакшылык иш болуп ошого жол көрсөт. Жаман нерседен токтотуп кал дептир. Унчукпа деген мааниси сол экен. Айткан себеби бунун баардыгы эмнеден келип чыгат? Бекерчиликтен. Экинчиден жүрөгүндө текеберчилиги бар. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан бирөө келип сурайт. Адам баласы жакшы бут кийим кийгенди, жакшы кийим кийген жакшы көрөт. Ушул текеберчиликке жатып калбайбы десе, пайгамбар эмне деген? Ла, инналлаха джамилун юхиббул джамал. Алла таала сулуулуктун, кооздуктун ээси. Сулууланууну, кооздонууну жакшы көрөт. Ошондуктан жакшы бут кийим кийген, жакшы кийинген бул текеберчилик эмес деген. Анткени адамдын ким экенин бут кийиминен байкайт экенбиз. Жүдө алып жүргөн болсо, анан үстүңкү кийим жалпы айтып койду, бир эле. Ошондуктан экөөнтөн чыкыйтып алып жүргөн бул текеберчилик эмес, тескерисинче бул жакшы нерсе. Текеберчилик анда кандай десе, батарул хак ва гомтун нас. Адамдар акыйкатты моюнга албоо жана адамдарды басынтып рахат алуу. Дайыма адамдардын кемчилиги менен алектенип жүрө берет. Бул мусулманчылыкка таптакыр жат келген, туура эмес келген мүнөз деп эсептелинет. Ошондуктан чыныгы мусулман боло турган болсо, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи хадис бар. Ал муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Мусулман деген ушундай адам болуш керек. Ал мусулман деп биз эсептеп аткан адамдын тилинен, андан кийин колунан калган мусулмандар жапа чекпеш керек, зыян тартпаш керек, саламатта калыш керек, тып-тынч бойдон калыш керек. Биринчи эмне үчүн тил айтылды? Фаткул Кадирде келет, Мишкаттын шархы, Молла Аль-Кары жазган. Биринчи тилди айтты. Мен могул жерде отуруп алып туруп, ушул заматта баардыгыңар акмаксыңар деп туруп, силер мыномдойсуңар деп туруп ачуңарга тийип койсом болот экен. Эми азыр сиз айтканда интернет деген чыкты. Кыргызстан эли мыномдой акмак эл деп койсом, бүттү кыргыз эли мен жаман болуп калат. Өзбекстан эли мыномдой десем, Казакстан эли мыномдой. Булар башынан эле мындай болгон, эми эле мындай болуп калды дейт болсом, казак эли мен жаман көрүп калат да. Бир заматты көрүп, тил менен заматта зыян келтирем. Колду экинчи орунда айтты. Заматта ушуна зыян жетет. Эми кол менен эми зыян жеткирейин десем, бирөөңүздөргө, экөөңүз, үчөөңүз, мейли 10-оңуздорго. Калганыңыздар келип кайра мага дем салып койсуңуздар мүмкүн да. Ошондуктан кол экинчи орунда. Демек чыныгы мусулман колу менен дагы, тили менен дагы, кошумчалай келсек, интернет менен дагы эмне кылбайбыз? Бири-бирибизге зыян бербешибиз керек. Ошондо нака мусулман, нукура мусулман деген ушул. Экинчиден Умар ибн Абдул Азиз 5-чи халиф. Ушул киши айтты, жакшы сөзү бар. Үгүт насаат дааватты унчукпай, оозуңду жаап алып даават кыл. Буну кандай түшүнсө болот десе, жүрүм туруң менен деген. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтканда, даават кооз сөздөр менен эмес, даават жүрүш туруш менен деп. Ошон үчүн биз эч качан интернеттен бирөөгө жаман келтирбейбиз. Балким сиз түшүнбөй алгансыз, оңолор, жакшы жагына дуа кылалы дегендей эле, жакшы жагына насаат берели деп, тилектеш гана болсо керек, жакшы тилектеш боло албайбызбы? Унчукпай чыгып кетели ал жерден. Жакшы, демек кыргыз айтат, ушул жанагы битке өчөшүп көнөгөн дөртөө деген сөз бар. Урматтуу Жакшы, демек кыргыз айтат, ушул жанагы битке өчөшүп көнөгөн дөртөө деген сөз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул устаздардын устазы, аалымдардын аалымы Молла Сабыр Дамулланын буюрса мынакей институтунда отурабыз. Жалпы мына бул жерде бир нече биздин келечекте элибизге, динибизге, кыргызга салым кошо турган билимдүү, илимдүү устаздар жана студенттер болуп турат. Кудай таала устазыбызга да Кудай малына, жанына, илимине береке берсин деп тилек кылабыз. Орозоңуз кабыл болсун. Эми жыйынтык тап беребиз. Кыска-кыска урматтуу жаштар, убакыт деген ушундай күтпейт экен. Бул орозо деген өтө бир чоң тема. Биз баягы элибиз түшүнүп калсын деп ар бир нерседен мындай азын-улак түшүндүргөнгө, кыска нуска бергенге аракет кылып атабыз. Эми бул чоң тема. Бул орозо жөнүндө аалымдарыбыз том деген тонналаган китептер жазган. Анан бул орозодо дагы өзгөчө бир кадыр түн деген күн бар. Аны да айтып кетпесек болбойт. Ошол кадыр түнүн дагы фазилеттери жөнүндө, артыкчылыктары жөнүндө, ошол күндөр эмне кылыш керек, орозодо да кандай берешендик, жоомарттыктар жасасак болот. Анан ушул орозодо өзгөчө бизде азыр Кыргызстаныбызда мусулмандарыбыз орозо күнү орозо ибадаттарын кадыр түндөрдө ушул кээде Мекке, Мединадан өткөн
учурлар көп. Ата энесин, бир туугандарды, агайларды, башкаларды жөнөтүп, сүйүндүрүп, ошонун артыкчылыгы кандай, ал жактан намаздар кандай болот? Анда биринчи жигиттерден сөз алсак, андан кийин устаздар жыйынтыктап берсе. Ассаламу алейкум. Кадыртун негизи бул айда Алла Таала Кур'анда айтат. Ороза айында Куранды түшүрдүк дейт да. Эми ороза айында Куран кайсы айын, орозонун кайсы күнүндө, башындабы же аягындабы десе, дагы Куранда не дейт? Инна анзалнаху, биз Куранды түшүрдүк Лайлатул Кадр түнүдө дейт. Бул Лайлатул Кадр түнү неменин орозонун 27 күндөрүгө көп алымдар ушуну тактаган. Себеби пайгамбарыбыз ошо 27 күнүндө издегиле деген да. Анан бул Кадыр түнүнүн эң негизги пайда жагы, Куран айтат, биз ошо Куранды Кадыр түнү түшүрдүк. Анан бунда береке бар. Кээ бирге хадистерде пайгамбарыбыздан бир хадис бар экен, Байхакидан келген. Бул хадисте айтат, Кадыр түнүндө ким орозону кармаса, анан Кадыр түнүндө да бир маселени айтып беришет. Мисалы, Кадыр түнү ким тосто 85 жыл, 83 жыл тоскондой соо бар деп келишет да. Ушуну анан пайгамбарыбыз дагы эмнеге ушул Кадыр түнүндө мындай 27 ушул так сандарга алдымдарыбыз айтып келет, ошо бекиткен, Анан ошону баягы кантип издеш керек, кантип табыш керек, ошону соон алыш үчүн дагы кандай, балким жанагы 23 бир туугандарыбыз бар, 23, 25, 27 ушул күндөрдү Кадыр түн кылып тоскондор бар да. Анан алар туура эле кылып атабы, кандай? Алардыкы туура. Себеби пайгамбарыбыз акыркы 10 күндүн ичинде так күндөрүндө издеген да, 21, 23, 21, 27, 29 деген. Негизги ошо 24-үндө көбүрөөк издегиле деген хадиси бар. Ошого таянып алымдар 29-7-синде көбүрөөк дейилет да. Ошо 27-си көбүрөөк Кадыр түнүнө туура келет. Миң ай орозо тутат экен да. Анан 1000 ай орозо тутуп, орозосудан анан жихаттан кылат экен Аллахын жолунда. Ошондо Кадыр түнүнү пайгамбарыбыз айтат, сиздерге Кадыр түнү түштү. 1000 ай ошо кылган сообунан тең келе турган ай ошо 27 күнү Кадыр түнүнү кылды деп пайгамбарыбыздан хадиси бар да. Жихат деген маани, сөздүктөгү мааниси кандай? Биздин баа телегөрүүчүлөргө түшүнүп берсеңиз. Эми сөздүктөгү мааниси ошо адам өзүнүн нафсинин мындай жылоолоо да, кармап билүү. Жихат дегенди баягындай жардырып эле согуу эмес. Өзүнүн туура эмес жагын алышат да. Туура эмес жагын алат. Эми ол бизге тийиштүү нерсе эмес. Биз өзүбүздүн нафсибизди жихат кылайлы, нафсибиз менен күрөш барайлы. Ошо эң негизги тарбиялап, үлгү алып, чыныгы жихат ошо. Себеби пайгамбарыбыздан нафс чыныгы жихат, эң күчтүү жихат нафс жихаты деген да, нафс менен күрөшүү. Баркелде. Рахмат. Келиңиз. Ушул Кадыр түнү боюнча дагы бир нерсени толуктап кетчү болсок, Кадыр түндө азыр кыргыз элинде ушундай бир нерсе сиңип кирип кетип атат. Кадыр түн болгондо баардык үй бүлөлөр мечиттин алдына келип, ошол жерде тагыраак айтканда тамак жеш үчүн келип атат да. Ушуну айтып кетмекчимин, бул да туура эмес нерсе. Анткени Кудай Таалам 12 айдын ичинде Рамазан айына ыйык кылып, Рамазан айынын ичинде бир күндө ыйык кылды. Ал ошол Кадыр түн кечеси. Кадыр түн кечеси жанагы жигит айткандай, акыркы 10 күндүн так күндөрүнөн издегиле деп айткан. Эми ошол Кадыр түнүнү биз ыйык деп атабыз, мечитке келип атабыз, демек ал жерден биз сооп үмүт кылып, Кудай Таалага тилектерибизди тилеп, ал сөзсүз мечитке келип эмес, албетте үйүндө дагы отуруп ошол дубасыны кылса жакшы болот эле да. Демек баягы сиз туура айтып атасыз. Бул маселени баягы эми кээ бир туугандарыбыз мындай баланчанчы мечитте же түгүнчөнчү мечитте баягы суудун 5 түрү бар экен, анан тамак деген көп экен деп мындай тамак ашка мындай көңүл бурулуп калган да. Эгерде ошол тамак аш үчүн келе турган болсо, албетте ал Кадыр түнүнөн бир кыпынчалык дагы соо албайт деп айтабыз да. Анткени ал ниети, жана жогоруда устаздар айткандай, ар бир кылган амалы ниетке жараша болуп атат. Ниети, максаты тамак үчүн болсо, демек ал ибадат үчүн эмес, сооп берилбейт. Рахмат, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Келиңиз. Биз жанатан бери ушул эртеден бери сооп деп сүйлөп атабыз. Негизинде ушул көп бир туугандарыбыз бар. Негизи бул сооп деген эмне деген түшүнбөгөн адамдар да бар да. Ошол нерсени түшүндүрүп кеткенге бир аз аракет кылабыз.
Сооп деген бул сиз эгер бир жакшы амал, жакшы иш, Кудайга кулчулук кылсаңыз, сизге бериле турган акы, Кудайдын сизге берген ушул кылган ишиң үчүн деп берген сыйлыгы десе болот. Мисалы, бир адам стройкада иштесе, күнүнө 1000 сом алышы мүмкүн да. Ошол 1000 сомго чектелүү бирдекелерди гана сатып алышы мүмкүн. Ал эми сиз бир ибадат, жакшы кулчулук кылсаңыз, Кудай Таалам сизге бир сооп берсе, сиз ал бир сооптун курсуну билбейсиз. Мен да билбейм, сиз да билбейсиз, эч ким билбейт. Аны бир гана Алла өзү билиши мүмкүн. А бирок биз үстүрттөн мындай ойлонуп көрүп, канча болду экен ушул бир сооп деп бир аз ой жүгүртүп көрсөк, ошол бир сооптун сомго айландырганда бир чеги жок сом чыгып калышы мүмкүн да. Себеби Кудай Тааланын кудурети чексиз, мээрими чексиз, бардык сыпаттарыны карап көрсөңүз, бардыгы чексиз да. Эч качан бизге бир сооп, бир жакшылык, сыйлык бергенде Кудай Таалам чектеген жери жок. Урматтуу бир туугандар, ушул орозо тутсамбы, тутпасамбы деп экиленип жаткан бир туугандарыбызга ушул ийни катары айтып кетет элем. Сөзсүз биринчиден тутпай койсоңуздар болбойт. Мен тутсам, тутпасам деп эле тутпай койсоңуздар кутулуп кеткен жери жок. Ошондой болсо дагы тутканга аракет кылыңыздар. Кыямат күндө ушул жана сиз айтып өткөндөй эле ушул бейиште кубанып турган күнгө жетиш үчүн бул жакта ушул орозону кармап, сөзсүз түрдө ушул милдетиңиздерди аткарыңыздар. Кудай Таалам ушул кыямат күндө ушул жанагы өзүм беремин деген соопту сиздерге, биздерге иншалла насип кылат. Рахмат. Алла разы болсун. Анда урматтуу устаз, жыйынтыктап берсеңиз, мынакей бүгүнкү аз убакытта мен бул чоң тема өзү. Анан эми колдон келишинче элибизге маалымат бергенге аракет жасап атабыз. Жыйынтыктоо сөз сизде. Момун мусулмандарга мен каалап кеттерим ушул Алла Таалам баарыбызга ушул улуу Рамазан айыны өзү кандай каалаган болсо ошондой орозо кармашлыкты баарыбызга насип этип, жана кандай сооптор бере турган болсо баарыбызга Алла Таалам ошол соопторду, аян бейиштерин насип кылган болсун. Ушул Рамазан айында дагы ушул өзүбүздүн мамлекетибизге тынчтык болуп, адилеттүүлүк болуп, берекелүү айлардан болуп, ошол Рамазан айынын урматы менен башка айларыбыздан ошондой берекелүү, ынтымактуу айлардан болуп кетсин деп тилектешибиз. Мына Кыргызстан мамлекетибиз, динибиз, жерибиз, элибиз, каада салттарыбыз кандай ата-бабаларыбыздан аманат болуп калган болсо, кийинки муундарга эч жана кыянат кылбастан сак саламат өткөрүп беришибиз Кудай Таалам насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Расул Акрам Ислам институтунан коштошобуз. Орозоңуздар кабыл болсун. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.